Урматтуу тергөө бөлүм башчысы, айтсаңыз, мындай жогору жакта баяндамаңызда ушул экөөнүн ортосунда Абдухалил ким эле? Хабибулла менен ушу Сайматинин ортосунда канча акча талаш болгон? 3 миллион деп айттыңыз, ошол туура? Жана бир тарап доосун койгон 3 миллиондон ашык доллар карыз, сен мага карыз болуп калдың деп айткан. Экинчи тарап ким? Айеркен Саймайти. Ал аны мойнуна албай, наоборот, силер мага 830 000 доллар карыз болуп калдыңар деп ошондой доо койгон экен. Ал жөнүндө ал ошол биздин жанында жүргөн күбөлөргө айтып берген экен. Ошол күбөлөр бизге көрсөтмө берди да ошол. Экинчи суроодо мына ушул мындай тагыраак айтсаңыз, кайсыл тарап журналисттерди нанимать этип атат? Кайсыл Саймати тараппы же тиги тараппы? Кимиси журналисттерге заказ берип, журналисттер менен чогуу иштешип атат? Жана мен өзүм баяндама айтып кеткендей, биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча Саймайти тарабынан ошо журналисттерди колдонуп. Тагыраак айтсаңыз, кайсы журналисттер? Радио Азаттыктын журналисттерин. Ошолор менен чогуу иштешип атат. Ооба. Булардын ортосунда бир акча алыш бериш журналисттердин ортосунда болдубу, болбодубу? Болгон. Биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча 100 000 доллар акча берилген экен. Ошо өндүрүлгөндөн кийин. Кимге? Азаттыктын журналистине. Саймати тарабынан 100 000 доллар берилген.